Арбаңыздар, ардактуу адабият ишкыбыздары. Каналымдын кадырман күйөрмандары. Сиздер үчүн кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасын сунуштайм. Толубайдай сынчы, токтогулдай ырчы бол. Эл макала. Замана кандай кары, кандай керең, закымдап учкан сайын түбү терең. Ошондой унутулган бир күндөрдө Кыргыздан Толубай сынчы өткөн экен. Толубай деп Толубай атын салт кылган бар. Не билсин ал жөнүндө жаш уландар. Суусаган таттуу жомок шересине сөз кылат тамшанышып карыялар. Жай бүтүп, күз аяктап, кыш жакындап, келген куш отор кетип ордун таптап, кете албай мында калган карт куштардай карылар көктү карайт. Талган канат. Заманды жакшы көрөт, баркын билет, жаштарды алдын алып эркелетет. Төмөнкү Толубай аттуу кыска дастан эскаван, эскырлардай эске келет. Бул чындык, бир болгон иш алда качан, эл түгөл азая элек Чыңгызхандан. Алай четин тегиз камтып, ал кезде Азиз падыша хандык кылган. Азиз хан жер көтөргүс күчкө толгон, кол жыйнап нече миң сан, оңдон, солдон. Кытайдан доо алам деп кыргыз үчүн чабуулга, аттанууга ой ойлонгон. Ой ойлоп чексиз ойго көңүлү тынбай, ааламдын кучагына батпай сыйбай, сайратып салтанаттуу ырчыларды калкына жар чакырткан мына мындай. Көл кечип, ашуу ашып жол жүрүүгө, кабыландай кайра тартпай жоо сүрүүгө, сынчылар сындан тайбай тулпар тапсын, намыска, кан сапарга менменүүгө. Урмат чоң, тунук туяк тулпар тапса, сынчылык сынга толгон ушундайда. Шерт ушул, эки көзүн оюп алам, эгерде бир жеринен жазып калса. Уккан соң бул жардыкты албан дубан, калдайган көз алдына кара туман. Аптыгып Азиз хандын амиринен сынчылар башын чайкап көзүн жумган. Ушундан бир аз кийин көп күн ообой, жашыл-кыр төрдөн түшүп талаап ойлой, чарчаган бектер менен келе жатса, Азиз хан уучулуктан жолу болбой, чөк түшүп тизе бүгүп, кыбыла карап, качанкы куурап калган башты кармап, күбүрөп, күңгүрөнүп бирдем айтып, алыста бир окмуштуу чал отурат. Баргын дейт, жанындагы хан жөөкөрүн, ким экен жакын барып байкап көргөн. Ал келип салам айтса алек албай, чал сүйлөйт эки жака бурбай көңүл. Аттиң-ай, Толубайлыгым, сен билсеңчи, тушунда тулпардыгың мен билсемчи, туйгундай колду жарып кайкып учуп, туйлатып туу кармаган эр минсечи. Келген жаш Толубай чалга ментип сүйлөйт. Сен кимсиң? Билбей кайтсам көңүлүм кирдейт. Бул эмнең? Деп сураса, чал энтигип. Бул куу баш Алпамыштын чаар аты дейт. Ушинтип Толубай сынчы сүйлөөр менен жаш мырза шаңдуу топко белги берген. Күтүрөп көпкөн жаштар орто калып, Азиздин ордосуна алып келген. Эртеси Азиз падыша Толубай чалды вазирден тез чакыртып жанын алды. Астынан эсеп жеткис жылкы айдатып, ичинен тулпар тап деп кыйноо салды. Куп дебей, жарайт дебей, же жок дебей, түнөрүп, күзгө узун түн түнөргөндөй, көрөгөч алып кара куш сыяктанып, Толубай бир туякты кур жибербей. Алдыртан иштен сынап карап турат, нечен бир жибек жалат, камыш кулак, көрктөнүп, көк катылып, көйрөңдөнөт. Сынчынын көңүлү тойбойт, кандай кылдат. Жоортулга тандап минчү шок бозбалдар, буулуккан азуу күлүк буудандар бар. Сынчаке кумурскадай кунсуз беле,
ушунча жер жайнаган жаныбарлар. Ошентип күн чак түштөн бешимгоодо макталуу сан чукулдар өтүп болду. Азизхан бул көрккө мас, бул көрккө таң, бирок чал жерден башын албай койду. Аңгыча ай жылдыздай асмандагы асемдүү алтын тубар жабуулары бир-бирден шаани менен өткөрүлдү. Азиздин тулпар деген тулпарлары. Эр көскөн байдын жалгыз баласы окшойт. Тулпарлар жибек килем үстүндө ойнойт. Хан тиктейт, эми сынчым эмне дейт деп, бирок ал каадасынча карап койбойт. Азизхан ызаланат, жини кайнап. Баркылдап кулдарына минтип айтат. Шаардан ат бүткөндүн бирин койбой, кесирлүү сынчы алдынан өткөр айдап. Бойрок бир, кулдар макул ошентишет. Мейли антсин, баары бекер, пайдасы тек. Сынчага бейит окшоп үнсүз сөзсүз былк этпейт, табыш бербейт, көз ирмебейт. Улуу хан бул жорукка айран калды. Канакей, өткөргүлө дагы барбы? Дегенде жооп бериште чуретишип, бир гана кармыш кулдун бозу калды. Кырчаңгы арык, ачка, эшек кейпи, кыбырап, сылтый басып бозда келди. Кубанып Толубай ыргып тура калып, падышам, анык тулпар ушул деди. Азизхан мунукканда калтырады, кабагын карыш түйүп, каарланды. Арсыз чал шылдыңына жазаң бол деп сынчынын эки көзүн оюп салды. Бирок ал бул бүтүнгө таарынган жок. Оюлган эки көзүн эки колдоп, аярлап аккан канын басып туруп, муну айтты хан алдына келип токтоп. Датымды ок, акыркы жол улуу ханым, жаман боз көз кунучун мага калсын. Тагдыр бир жараткандан калыс болсо, ким кимден жаңылганын талдап алсын. Азизхан ары кетти топтон чыгып, сынчыга ал дегендей белги кылып, жетелеп жаман бозду жолго түштү. Болду деп Толубай ата иштен тынып. Ошентип көп күн батты, көп таң атты. Шылдырап бир калыпта суулар акты. Көрсөтпөй эч адамга жер түбүндө Толубай жаман бозду багып жатты. Чаалыкпас, арбас кылып ашуу зоодо, кайыкпас, талбас кылып бурошого. Кулпунтуп тулпар кылып минип чыкты. Сынчы ата туура 41 күн болгондо. Кемпирин жолду көрбөйт алды калып, артына кең олтуруп өзү чыкашып. Сейилден көңүл сергип келе жаткан хан жолун туура тосуп тура калып. Сынчы айтты: амансыңбы, Азиз ханым? Биз минген өзүң көргөн боз жаманың. Кош эми жигитчилик араң болсо, бул тулпар сагалайык жетип алган. Кемпири аттын оозун кое берди. Кара жер камгак болуп тегеренди. Азизхан өзү баштап, жет кармалап, ана көр көтөрүлүп кууган элди. Аз-аздап барган сайын ызы чуулар алыстап калып жатты куугунчулар. Аркырап учкан боздун арышына жер да тар, асман да тар, аалам да тар. Шумдугай, көзгө илешпейт эч бир нерсе. Учатпайм, бул боз айбан чуркайт десе. Ар жактан жалгыз дүбүрт дабыш чыкты. Толубайлар күндүк жерге жеткен кезде деп сурайт Толубай анда. Бул кандай ат? Кемпири чоң күрөң боз деп унчалат. Сынчанда билем аны, жука туяк. Күрөңдү Кудай алсын, ташта катарт. Боз тулпар шарт бурулду, аркырады, тоодой таш кумдай болуп быркырады. Чоң күрөң жолдон тажап бутун силкип, жете албай ушул бойдон калып калды. Эртеси экинчи күн түш мезгилде угулат жер силкинткен дагы бир нерсе. Кемпири жерде кашка деп жооп берет. Сынчага бул кандай ат дегенче. О, билем,
Жээрде кашка жеңиш кашка карт эмес 2,5 асый жашта кемпирим күнгө салган эсимде бар. Бир гана мээси жука малдан башка. Кемпири күнгө тартты боз тулпарды. Ан сайын кызыгандай кош канаты күн өтүп жээрде кашка чуркай албай ырактап карга болуп караандады. Ал эми 3-чү күн таң алдында эң сүрдүү добуш чыгат бир башкача. Кемпири жооп берет: жибек көкүл жээрде ат деп, өз окшойт деп. Азиз падыша сынчанда жибек көкүл чын тулпар ат, бирок да бир айыбы бар: мактоо жакпайт. Азиздин өз экени жакшы болду. Кемпирим ханды беттеп алдына тарт. Кемпири ханга тартты сынча айткандай. Сынчата ачыгырай, жазы маңдай. Кашкайып күнгө карап көкүрөк тосуп, жерде атка мактоо салды мына мындай: чиркин-ай, жибек көкүл не укмушат? Чолпон көз, чүрөк моюн, алтын туяк. Рахмат сымбатыңа деген кезде жүрө албай туруп калды, жер чапчылап. Сынчата сөзүн бүтүп Азиз ханга: жаман боз мен минген ат, таанып кара. Падышам сын баркына жете албадың. Акыры ээн талаада сен маскара. Менде жок арманды угар тууган досум, жанада өнөр билген жан жолдошум. Кантейин жаратканга айтарым бар, артымда атымды айтар заман болсун. Деди да камчы салды боз тулпарга. Боз тулпар жакшы кызып эми гана дайынсыз сапар алып зымырады. Эли жок, жери жоктой бул ааламда. Жер жүзү жер бүткөндү бүт тебелеп, ай менен күн ортосун жалгыз ээлеп, акыры бир деңизге түшүп кетип, ошентип Толубай сынчы өлсө керек. Аз кеп бар хан жөнүндө 2-3 сабак, Кытайга аттанган дейт колун санап. Кан этсин тулпары жок канга батып, жеңилип кайтыптыр деп кеп кылышат. 26 ноябрь 1944 жыл. Кою сары. Сиздер кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы поэмасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.